Assalamu алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү мекендештер, агалар, инелер, жалпы достор. Урматтуу туугандар, кече түз эфирде Facebook'та биздин депутат агабыз Бакыт Төрөбаев түз эфиринде элге ушул сөзүн жарыялады. Заводдордо ундун баазы жана майдын баазы заводдун баазында, сеназында сатылат деди тагыраак айтканда. Жана бул иш канчалык деңгээлде ишке ашат, канчалык деңгээлде ишке ашпайт, аны бир гана Кудай билет. Жана ошол ишти алдыга сүйрөгөн, жоопкерчиликти алган азаматтар билишет. Мен айтат элем, ошол депутат агабызга бир эркин блогер катары өзүмдүн эркин оюмду айткым келет. Кандай десе, комиссия түзүп, областтан, райондон, айыл өкмөттөрдөн комиссия түзүп, ар бирөөнөн бирден бүчөнү тандап, калыс иштеп берген жигиттерди тандап, ар бир магазинди, соода борборлорун текшериш керек. Болбосо депутаттар аяктан мыйзамды кабыл алып, бул иш ишке ашып атат, анан андай мындай деп туруп түз эфирден чыгып элди кызыктырып кое берет экен. Бирок ал канчалык деңгээлде ишке ашат, көрбөй атабыз натыйжасын. Арзанчылык болот, элибиздин жашоо жеңилдеп кетет дегендерди да көргөнбүз, бирок тилекке каршы кайра өсүп баратат. Мисал үчүн унду мен 2000ден алып атам. Сомго 2000ден алып атам. Амай 650 эмес, башка сенада сатылып атат. Бакыт Төрөбаев айтып атат, эмне деп? Ундун баазы 1650 сом болот деди. Ал эми майдын баазы 650 сом болот деди. Эми ошол сенага кайтып келиш үчүн ошол элди жанагы чайкоочуларды алып сатарлык кылып аткандарды бир жерден алып бир жерге алып барып сатат го, ошолорду сөзсүз түрдө көзөмөлгө алып комиссия түзүп текшериш керек. Эл көтөрө ала турган бааны коюшуп атабы, же эл көтөрө албай турган, кыйнала турган бааны коюшуп урдуруп атабы? Мына ошону да текшериш керек экен. Анда урматтуу туугандар, келиңиздер, жалпыбыз ушул мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн, элибизге бирдей баа коюлуштугу үчүн, элибиздин жашоо өнүгүшү үчүн баарыбыз салым кошушубуз керек экен. Чекеде карап турган болбойт туугандар. Биз ушул мамлекет биз үчүн аманат, ушул эл биз үчүн аманат туугандар, эгер түшүнсөк. Анда ушул Бакыт Төрөбаевдин Facebook'тагы түз эфирин сиздер менен бөлүшөйүн. Сиздер дагы биздин ар бир чыгарып аткан видео блогдорду башка бир туугандар менен бөлүшүп, комментарийден өзүңөрдүн ой пикириңерди адептүүлүк менен, уяттуулук менен, ыймандуулук менен калтырыңыздар. Анда Бакыт Төрөбаевдин сөзү. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Азык түлүккө болгон маалыматты берип коеюн. Биз кече ун заводдун өкүлдөрү менен биз бир топ сүйлөшүүлөр жүргүзүп, бүгүн 13 мартта Бишкек шаарында ар бир базарга 2 заводдун өкүлдөрү барышат. Ушу базарда ярмарка өткөрүшөт. Ундун баасы заводдун баасында болот. Эч мындай кошпойт үстүнө, заводдун баасында сатылат. Сиздерге маалымат. Экинчи маалымат. Ош шаарында Мариям Ош заводунда дагы заводдун баасында ун сатылат. Бир кап алсаңар болот, заводдун баасында эч кандай үстүнө кошулбайт. Дагы кошумча ал жерге май, өсүмдүк май дагы уюштуруп берет. Ал жерде дагы заводдун баасында өсүмдүк майды алсаңар болот. Кошулбайт үстүндө кошумча акчалар. Үчүнчү маалымат. Жалал Абад шаарында чоң тегерменин астында дагы биз уюштуруп берип атабыз. Ошол жерде дагы уунду жана өсүмдүк майды сатуу боюнча. Ал жерде дагы заводдун баасында сатылат. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, Кудай буйруса биз бар жок уюштуруп берип атабыз. Эч кандай аракет жасап атабыз. Кымбат уунду, кымбат майды сатпаганга, өздүк баасына сатканга